УНА ишканасы мамлекеттик каттоо кызматынын түзүмдүк бөлүмүнүн бири. Ал айдоочулук курамды жана автотранспорт каражаттарын каттоо менен алектенет. Ишкана буга чейин эң коррупциялашкан мамлекеттик органдардын катарында болуп келген. Андыктан Коопсуздук кеңешинин жумушчу тобу тарабынан коррупцияны демонтаждоо боюнча деталдуу пландар кабыл алынып, коррупцияны жоюу боюнча бир катар тапшырма милдеттер жүктөлгөн. Жумушчу топ былтыр 1 жыл бою анын аткарылышына мониторинг жүргүзүп, жыйынтыгында бир катар кемчиликтерди таап чыкты. Таким образом, по состоянию на 1 октября... Мындан 3 жыл мурун Коргоо кеңешинин жыйынында айдоочулук курамды жана автотранспорт каражаттарын каттоо департаментине 148 пункттан турган тапшырма милдеттер жүктөлгөн. Анын ичинен 66сы аткарылган, 47си жарым-жартылай аткарылган, 36 иш-чара такыр аткарылган эмес. Департамент УНА мамлекеттик ишканасы болуп түзүлгөндөн бери мекеменин ишин жакшыртууга багытталган бир дагы укуктук нормативдик акт кабыл алынган жок. 2019-жылга чейин кабыл алынган документтер менен иштеп келүүдө. Жөнөкөй гана жараксыз мамлекеттик автоунаа номурларын жок кылуу иштери жүргөн эмес. Мындан улам жасалма номурларга байланышкан көп окуялар катталууда. Мамлекеттик каттоо кызматы жумушчу топ келтирген дооматтар менен жалпысынан макул. Бирок алардагы былтыркы жылга карата коррупцияга каршы иш аракеттеринин жыйынтыктарын чыгарган. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Алмаз Мамбетовдун айтымында жемкорлукка каршы 22 иш-чара аткарылбай калган. Бирок анында жүйөлүү себеби бар экенин билдирди. Я был назначен на эту должность. Мен бул кызматка былтыр апрель айында дайындалдым. Ошол убакта автоунаалардын техникалык паспорттары, айдоочулук күбөлүктөр түгөнүп, кризис болгон жок. Бирок абал ошого жакындап калган. Былтыр убакытты толугу менен ушуга короттук. Элди тиешелүү документтер менен камсыз кылышыбыз керек эле. Тендер өткөрүп, маселени оң жагына чечтик. Мурун айдоочулук күбөлүк 12 евро турса, азыр 180 сом. Унанын тех паспорту 10 евро болчу. Учурда 158 сом. Ал эми мамлекеттик номери 358 сом болсо, азыр 200 сомдон болуп калды. Коррупцияны жоюудагы жетишсиз иш аракеттери үчүн УНА мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Алымжан Козубаевке да катуу сындар айтылды. Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев мекемеде айдоочулук күбөлүк берүүдө жана УНА каражаттарын каттоо иштеринде жемкорлук дагы деле күчүндө экенин айтат. Ишкананын санариптештирүү, коррупцияны жоюу аракети жетиштүү жыйынтык бербей жатат деген ойдон. Не буду скрывать, что до настоящего времени мамлекеттик ишканада мыйзамсыз көрүнүштөр уланып жатат. Айдоочулук күбөлүктү сатып алып жатат деген маалыматтарды күнүгө алып жатам. Маселен, жарандар экзаменден өтүү үчүн белгилүү бир сумманы берүүгө мажбур болуп жатышат. Укук коргоо органдарынын бир ошол жердеги мугалимдердин өздөрүн сынактан өткөрүү сунушун берди. Эгер экзамен болсо, алардын жарымынын көбү өтпөй калат деген божомол бар. Буга катар УНА мамлекеттик ишканасынын жетекчилиги тарабынан укук бузуулары бир нече жолу белгиленди. Былтыр мекеменин ишмердигин жакшыртууга багытталган бир дагы демилге киргизилген эмес. УНА мамлекеттик ишканасынын жетекчиси былтыр июнь айында гана бул кызматка дайындалганын айтып, жумушчу топтун айрым дооматтары менен макул эмес экенин билдирди. Өз кезегинде жумушчу топтун ар бир мүчөсү тарабынан мамлекеттик ишкананын жетекчилигине сын пикирлер көп айтылды. Коррупцияга каршы иш аракеттердин чабал болгондугуна байланыштуу мекеменин жетекчиси Алымжан Козубаевди кызматынан алуу талабы да коюлду. Коопсуздук кеңеши коррупцияны демонтаждоо боюнча бардык мамлекеттик мекемелерге тиешелүү тапшырма милдеттерди жүктөгөн. Кезек менен алардын ар биринин аракетине мониторинг жүргүзүлүп, баа берилүүдө. Самат Асипов, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.